Яндекстин шопурлары силер өзүңөрдү бир мындай бир ФБРде иштегендей элестетет окшойсуңар, мындай баягы спецагенттерди алып кеткени келип анан ошону күтүп тургандай, ушундай өзүңөрдү бир важный сезет окшойсуңар да. Вот бул мындай бир нече жолу болду да. Өзү жол тар, тыгын, анан еще туруп алыптыр эмегечи, жолго аварийканы жагып койгон. Айдабайсыңбы десе, мен клиент күтүп турамбы деп эметет, мындайчы. Эми күтүп турсаң сен эмне эменин спец задание менен турасың ба жерде? Сен бир таксисиң да, мага окшогон сен бир таксисиң. Клиент точканы коюп койдубу, келсең жокпу, жылып кет, нарыраак жыл да. Нарыраак жыл. Такыр болбосо отмена кылып туруп кетип кал. Ошондой кылсаңар, анан кийин клиент убагында чыга турган болот. Тим эле бир важный адамды күтүп тургансып, ошо туруп алышат экен. Анан мына пассажирлер дагы убагында чыгышыңар керек да. Заказ кылдыңбы, чык убагында. Булар азыр мурда нормальный адамдар даярданып алып, анан кийин заказ кылат эле таксиничи. Азыр такси заказ кылып коюп туруп анан даярданат окшойт да булар. Точканы коюп койгон жок, келсең турасың. Анан биякта ызы чуу, элдин баарына жаман көрүнүп турасың ошентчи. Чыккыла да нормальный. Чыгып алып туруп эле заказ кылсаңар өлөсүңөрбү? Чыккыла, жолго туруп заказ кылсаңар максимум бир 10 мүнөттө келет машина. Болбосо 5 мүнөттө эле, 6 мүнөттө жетип келет. Мындай нормальный адамча жашаганды үйрөнөлү да.